Assalamu alaykum urmatlı Tez Xabar kanalının көрермандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Tez Xabar kanalının бүгүнкү ушул чыгарылышында Чүй өрөөнүндө, тактап айтканда Бишкекке жакын жерден Военный Антоновка айылынан сатыла турган бош 5 сотук жер участкасын сиздерге көрсөтөбүз. Бул көчөдөн түз 2 километр барсаңыздар, оң жакта Бишкектеги Унаа базары жайгашкан. Ал эми ушул эле Ош Бишкек трассасынан чыгыш тарапка бара турган болсоңуздар, Бишкекке кирип барасыздар. Сиздерге көрсөтө турган 5 сотук бош жер тилкеси Бишкектен чыгып Унаа базарга келе жатканда оң жакка киресиздер. Тактап айтканда Совхоз Фрунзе айылынын повороту же болбосо кон заводко кетүүчү поворот. Ал поворот мына ушул унаалар чыгып жаткан поворот. Ушул повороттон ичкери 300 метр киресиздер, солго бурулганда 5 сотук бош сатыла турган жер участкасы жайгашкан. Анда жүрүңүздөр, чогуу көрөлү. Мынаке Совхоз Фрунзе айылына, андан ары Рола фирмасынан өтүп кон заводко же болбосо объездной жолдон оңго бурулуп Манас аэропортуна же болбосо Ысык көлгө, Дордой базарына кете турган объездге ушул көчө менен барып чыгып кетсе болот. Биз сатыла турган жер участкасына жакындап баратабыз. Мына ушул 2 кабаттуу жатакананы сиздер ориентирге алыңыздар. Ушул дүкөндөн солго бурулуп киресиздер. Мен жер ээсинин унаасына түшүп алып, аны менен шерик болуп зымырап келе жатам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ушул поворот экен. Каягына киребиз эми? Азыр анал бала отурган жерден солго бурулуп кетебиз. Мына жаш балдар ойноп отурган жерден солго киребиз. Анда келип калыптырбыз да. Трассадан бир аз ичкерээк. Трассадан өтүп аткан унаалардын шуму угулбайт, тынч. Бир аз ылдыйраак. Каналдын боюнда жакшы жер окшойт, жакшы жер. Анда жетип калдык. Чыдап туруңуздар, көрөлү баарын. Мына ушул биз келип калдыкпыз. Ушул жерден кирип кетебиз. Ушул жер силердин көчөңөр болобу ошондо? Ушул жер көчө болот. Жакшы турбайбы? Мына стептин ар жагы окшойт, Келдик анда, көрөлү. Биз кошунанын үйүнүн аркасына унааны койдук. Негизи мына ушул сол жактагы каналды көрүп турасыздар. Мыйзам боюнча ар бир каналдын 2 боюнда 6 метрден ашыгыраак жер болуш керек. Демек каналдын боюндагы жол сиздин жер участкаңызга, кошуналарыңызга кире турган жол экен, Жайнак мырза. Сиздин атыңыз Жайнак, бая мага айткансыз. Жайнак мырзанын жер участкасына эгерде келечекте бул жерди колго киргизсеңиздер, сиздердин үйүңүздөргө ушул жол аркылуу унаа кирет. Мына ушул жер участкасы. Мен бая баштаганда бош жер тилкеси деп айткан экем. Бирок бул жерге мына фундамент куюлуптур. Нөлөвкада турат экен, азыр фундаментти дагы көрөбүз. Чегираңыз кайсы жерде? Мына казыкпы? Мына казыктан ак немеге чейин. Казыктан түз, аргы столбага чейин барат экен. Менимче бул 5 сотук жер участкасы болсо 20-га 25 чыкса керек. Ошондой. 5 сотук жер участкасы. Бош турган жер участкасы, каналдын боюнда, трассадан ылдыйраак, ичкерээк, тынчыраак, тынч көчө дегендей. Фундамент жөнүндө айтыңыз эми. Узун турасы канча бул фундамент? Узун турасы 10-го 10. 10-го 10. 2 кабаткабы, 1 кабатка? 2 кабатка. Особнякка. 2 кабатка. Бул нөлөвкө боюнча калган экен да? Нөлөвкө боюнча калган, Баштаптырсыздар, ушул боюнча калтырыпсыздар. Эмне бул баягындай 500 марка цемент иштеткенсиздерби? Ошондой, заводдон прям бетон келген, КАМАЗ менен куюп. Эме мененби баягы? Помпа менен. Помпа менен куюп беришкен. КАМАЗдар келип куюп кетишкен. Сиз нөлөвкөнү ошондон баштасаңыз, анда үйүңүз сонун чыкмак экен. Канчага канча дедиңиз узун турасын? 10-го 10. 10-го 10 размеринде чакан 2 кабаттуу үй түшөт экен. Проект боюнча. Бул үйдүн проекти барбы сизде? Бар. Бар, проектиси менен кошо бересиз. Кызыл китеби бар. Астанасы каягында болот экен эле негизи? Астанасы ал жакта болот, наркы жакта. Нарактабы, Мал жакта карайт. Мына караңыздар, эми киргенде мына ал жерде 1 бөлмө, ал эми бул жерде 2 бөлмө, мына ал жерде 3-чү бөлмө, наракта 4-чү, ортодо санузуну менен 4 бөлмө, кыскасы ушундай. Ал жагын эми өзүңүздөр бөлүп аласыздар. Кандай арматуралар нөлөвкага колдонулгандыгын дагы көрүп койсоңуздар болот. Российскийби булар? Российский. Жакшы. Бул жерге өзүңүз каякта жашайсыз? Бул жерде шаарда турам. Шаарда турасызбы?
Азыр бош эле турат, ошон үчүн сатуу керек. Акча керек болуп. Акча керек. Акча керек. Эмне бизнес баштап атасызбы? Бизнес баштайын дедим. Бизнести баштадыңыз. Түшүнүктүү. Эми акчасына келели. Документи кандай? Документи баары закон боюнча. Кызыл Закон китеби, кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Баары закон боюнча. Бардыгы закон боюнча. Закон боюнча. Канча дейбиз эми баасына? Басы $10.000. 10.000 доллар. 10.000 акш доллары. Көгүнөн. Нак болсо канчага чейин түшүшүбүз мүмкүн? Бир аз ойлонобузбу, сүйлөшөбүзбү? Эми чыныгы алам дегендер болсо, кичине сүйлөшөбүз, кичине түшүп беребиз. Сизге нак акча керекпи же варианттары да болобу? Нак акча керек, Нак акча керек. Ошон үчүн Сатып атасыз. сатып атам. Свет бар экен, а? Свет бар, таза суу келген. Таза суу келгенби? Таза суу келген. Таза суу да болсо жакшы экен. Эми инфраструктураны айталы. Бул жерге балдар каяка барып окуйт? Школ бар бул жакта. Кайсы жогоруда? Азыркы биз чыккан трасса жактабы? Айыл өкмөтү, мечит. Биз эми Воен Антоновканын почти центриндебиз да. Баары жайгашкан. Трассага жакын. Демек, инфраструктурасынан ойлонбосоңуздар болот. Бала чака жөө барып эле окууга, окуусун окуп жөө келе берет. Мына Казык батыш тарабындагы чек ара. Ал эми ушул чек арадан мына бул жакка чейин дагы уланат экен. Сиздин бул чегиңиз эң акыркыбы же бул жагы дагы? Бул жакта дагы 2 участок бар бул жакта. 2 участок. 2 участок бар, Жакшы экен. Азыркы сизге келген жол ушул каналдан нары өтүп кетеби ошондо? Же ал жакка өзүнчө киреби? Жок, ал жакка өзүнө кирбейт. Өзүнчө. Бул жакка өзүнчө. Өзүнчө кирсе, анда сиздин участкаңыз эң акыркы окшойт. Ал жагын эми дагы өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Баасын уктуңуздар. Жайнак мырзанын телефон номерлерин жазып алыңыздар. 0771 48 04 30. Прямой чаласыздар. Ал эми Жайнак мырзанын WhatsApp номери бар, бирок российский. Жазып алыңыздар дагы, WhatsApp-ына дагы чыксаңыздар болот. +7 925 128 80-20 деген телефон номерлерге чалсаңыздар болот. Азыркы мүнөттөрдөн баштап аракетти кылыңыздар. Нөлөвка болгону менен проектти ушул турушунда өзгөртүп, кааласаңыздар 1 кабат, кааласаңыздар 2 кабат үйдү көтөрөсүздөр. Мүмкүнчүлүктүн болушунча, күчтүн жетишинче. Ал жагы сиздердин эркиңиздер. Үй дагы өз ордуна түшүптүр. Бул жагы сиздердин каалооңуздар. Анда биз кайталы жердин чек арасын көрдүңүздөр, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта шаарга жакын жерден Воен Антоновка айылынан сатыла турган 5 сотук жер участкасын нөлөвка фундаменти менен көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ал эми Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11. Любой момент чалсаңыздар, мен Атакул сиздерге жооп берем. Көрүшкөнчө.